15 февральдан тарта Бишкек шаарында мектепке электрондук түрдө жазылуу долбоору ишке кирет. Ага ылайык ата-энелер өзүлөрү жашаган аймак боюнча балдарын мамлекеттик жана муниципалдык мектептерге кезекке тургуза алат. Демилгечилер мындай ыкма биринчи кезекте балдарды мектепке кабыл алууда коррупциялык көрүнүштөрдү жоёт деп белгилешүүдө. Кененирээк кабарчыбыз Самат Асипов айтып берет. Например, это слова наоборот. Борбор калаадагы номер 48 мектеп гимназиясы. Эрежеге ылайык бир класста 30дан ашпаган окуучу билим алыш керек. Бирок азыркы учурда бир класста эле балдардын саны 50дөн ашык. Бул билим берүү мекемесинде көп жылдардан бери кайталанып келаткан көрүнүш. Жылда биринчи класска балдарын жүздөгөн ата-энелер алып келет. Мы, к сожалению, сталкиваемся с таким моментом, когда... Кээде ушундай учурлар болот. Ата-энелер алдын ала жазылбай туруп, так 1 сентябрь күнү эч кандай документи жок эле мектепке кирип келишет. Анан кайсыл класска отурабыз деп сурашат. Андыктан биринчи кезекте бул ата-энелерди тартипке салат. Эми бул көрүнүштөрдүн бардыгы жокко чыгат. 15 февралдан тарта мектепке электрондук түрдө жазылуу долбоору ишке кирет. Анын негизги максаты баланы мектепке киргизүүдөгү ар кандай коррупциялык элементтерди жоюу жана мектепке кабыл алуудагы кезекти кыскартууга багытталууда. Кандайдыр бир мектептерге барып өтүш үчүн бир укмуш бир пара суроо болгон жана башкалар болгон, Орун бар же орун жок экени дагы мындай купуя сыр болчу да. Ар бир ата-энеге. Ал эми азыр купуя сыр эмес да болчу. Ошол порталга кирип туруп эле көрө аласыңар да. Канча орун толду, балдар жазылды, ал эми канча орун дагы бар. Электрондук тутум аркылуу ар бир ата-эне кайсы мектепте канча орун бар экенин, окутуу кайсы тилде жүргүзүлөөрүн билип алса болот. Адистер ата-энелерге биринчи кезекте өзү жашаган аймактагы мектептерге катталуу зарылдыгын айтышууда. Сегодня, вводя электронную запись в школы, Биз электрондук ыкманы киргизүү менен жарандардын өзү жашаган жериндеги мектепке балдарын берүүгө мүмкүнчүлүк берип, ата-энелерге шарт түзө алабыз. Албетте ар бир ата-эненин тандоо укугу бар. Бирок өздөрүнө жакын жайгашкан билим берүү мекемелерине барса, бул балдардын коопсуздугу үчүн да жакшы болмок. Учурда жол эрежесин бузуу кырсыктардын көп экени да белгилүү. Электрондук тизмеге катталуу үчүн тутумга кирип, бала жана ата-эне тууралуу маалыматты гана толтуруу жетиштүү болот. Биринчи жашаган жериңдин справкасын бириктиресиңер. Ал жерден адрести тандайсыңар. Андан кийин система сизге ошо турактуу адрестеги мектепти көрсөтөт. Андан кийин сиз атын жөнүңүздү толтурасыз, балаңыздын аты жөнү жана телефон номери, электрондук почтаны жана ошону толтуруп арызды бересиңер электрондук түрдө. Система автоматтык түрдө алынат, директордун кабинетине заявка болуп чыгып калат. Электрондук кезек күтүү тутумунун ишке кириши менен ар бир мектеп канча бала кабыл алынаарын камтыган квотасын интернетке жайгаштырат. Ал жерде квота болот. Ар бир школада, мисалы айтканда, квота сыяктуу болот да. 100 киши болсо, 100 киши эле гана алынат. Эгерде 101-чи болуп берейин десе, система киргизбейт. Аны экинчи этапта берилет да. Адистердин айтымында 15 февралдан 15 майга чейин кезекке туруу жарандардын жашаган аймагы боюнча жүргүзүлөт. Ал эми 15 майдан тарта 15 августка чейин борбордун башка райондорунда калган бош орундарга жазылууга мүмкүнчүлүк бар. Андан кийин тизмеге кирбей калган окуучулар боюнча атайын комиссия иш алып бармакчы. Электрондук тутум 15 февралдан тарта мектеп Чекит Эду, Чекит Гов, Чекит Кейжи дареги аркылуу жүргүзүлөт. Мындан сырткары 0800 800 88 88 номеру аркылуу адистер электрондук катталууну кандай жүргүзүү тууралуу жарандарга маалымат берип турмакчы. Ишеним телефону 13 февралдан тартып ишке кирет. Самат Асипов, Бактурсун Дүйшөнбеков, Коомдук 1 канал.